Чыгыш салтынын батыш модернде жасалган уникалдуу симбиозу, байыркы архитектуралык эстеликтер жана футуристик архитектура. Ушул жана башка көптөгөн нерселерди Казакстанда көрүүгө болот. Серепчилер акыркы убакытта өлкөдө туризмди өнүктүрүүгө жогорку деңгээлде көңүл бурулуп жатканын белгилешет. Казакстанга Германия, Англия, Жапония, Корея, Кытай өлкөлөрүнөн туристтер көп келишет. На сегодня у нас порядка 2,5 миллиона туристов, которые приезжают. Бизге болжол менен 2,5 миллион турист келет. Алардын көбү Борбор Азия өлкөлөрүнөн саякаттап келишет. 2025 жылга чейин Казакстанга 7,7 миллион турист саякаттап келет деп ойлойбуз. 7 миллионов туристов, которые будут приезжать, но это чистые туристы, исключая трудовых мигрантов. Чет өлкөлүк туристтерди Казакстандын кооз табияты менен бирге бай тарыхый, археологиялык жана маданий мурасы да өзгөчө кызыктырат. Саякатчылардын көбү, айрыкча Түркия, Малайзия, Индонезия өлкөлөрүнүн өкүлдөрү Түрк элинин руханий борбору Түркистан шаарын көрүүгө кызыгуу билдиришет. Бул жерде туристтик агымды жогорулатуу максатында улуу окумуштуунун кол жазмалары сакталган Кожо Ахмет Ясауинин музейин салуу көздөлүүдө. Аны менен бирге Түркистандагы эң байыркы конуштардын бири Күл Төбе кайра жаңыртылат. Эскерте кетсек, Түркистан облусундагы бир нече эстеликтер жалпы дүйнөлүк маданий баалуулук катары таанылган. 3 объекта с одного города — это просто сенсация мировая. Считаю, что таких аналогов еще не было. Бир шаардан 3 объект — бул дүйнөлүк сенсация. Ичи тарыхка бай Түркистан аймагына бүткүл дүйнөдөн туристтер агылат деп ойлойбуз. Заслуга древней и прекрасной истории, которая должна притянуть сюда огромное количество туристов со всего мира. Аны менен бирге аба аркылуу транзиттик туризмди өнүктүрүү көздөлүп жатат. Келечекте Куала-Лумпур, Түркистан, Самарканд багыттары боюнча аба каттамын ишке кошуу планда бар. Жалпы Түркистан шаары Улуу жибек жолунун жүрөгүндө орун алган. Буга шаардан 1000 чакырым радиуста 7 мамлекеттин борборлору жайгашканы далил боло алат.